Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Бүгүн сиздерге алсыздык тууралуу сүйлөп бермекчимин. Анткени байкалбаганы менен арабызда көп эле адамдар ушудан жабыркап жүрүшөт. Албетте, алсыздык өз алдынча оору эмес, бирок өтө көп оорулардан кабар бериши ыктымал. Эң башынан айтып өтө турган нерсе, организмдин табигый муктаждыктары бар. Суу, аба, тамак аш азыктары жана ошондой эле уйку. Ушул уйкудан баштай берсек жакшы болот. Ар бир чоң адам деп коелу, суткасына 6-7 саат уктоого муктаж жана бул нерсе мүмкүн болушунча эртерээк болушу керек. 11-12де уктаган болушуңуз керек да. Жана ушул нерсе сизде болбой жатса, жумасына бир жолу болсо дагы тоюп уктай албаган болсоңуз, анда сиздин алсыздыгыңыздын себеби ушул уйкунун жетишсиздигинен дей бериңиз. Жана акыркы айларда, акыркы жумаларда кантип уктап жүргөндүгүңүздү бир катар эстеп көрүңүз да. Анан ушудан кийинки эле алсыздыкка себеп боло турган өйдөдө айтып өттүм, тамак аш. Эгерде ошол тамак ашыбыз пайдалуу эмес, даамдуу болуп жатса көбүрөөк, жана ага көбүрөөк ушул бат сиңүүчү азыктар, камыр азыктары көбүрөөк кошулуп жаткан болсо, демек биздин алсыздыгыбыздын маанилүү себепчиси ушул болот. Сиз кант диабети менен оорубасаңыз деле, бирок сиз бир күндө бир канча жолу тамактансаңыз, мисалы ушу жатаарда дагы бир нерсе жеп жатсаңыз, күндүзү дагы ушул улам ачка боло берсеңиз, улам тоюна берсеңиз, өйдөдө айткандай камыр тамактарды көп жей турган болсоңуз, алсыздыгыңыздын себеби ушуда. Анткени ушул бат сиңүүчү углеводдорду организмге канчалык киргизген сайын, ал энергияны ошончолук тез толтурат, бирок тез эле кайра кете берет да. Ошонун негизинде кандагы глюкоза көтөрүлөт түшөт. Ошонун эсебинен организм алсыз болуп калат. Андыктан тамактануу ушул адаттарыңызга бир карап коюңуз да. Эмнелерди жеп жатасыз, кайсыны канчалык жеп жатасыз, пайдалуу азыктар барбы жокпу? Эгерде өйдөдө айтылгандай тамактанып жаткан болсоңуз, демек сиздин алсыздыгыңыздын себеби ушуда. Бул мындайча айтканда бир караганда эле билине турган себептер да. Мындан башкалары эми бул дефициттер деп коелу. Мисалы витамин D жетишпесе адам алсырайт. Витамин B1 жетишпесе адам алсырайт. Магний жетишпесе адам алсырайт. Витамин С жетишпесе адам алсырайт. Аминокислоталар, незаменимый аминокислота деп коет да. Бул белок, ушул дайыма толукталып турушу керек болгон 20 аминокислота бар. Ушулар жетишсиз болсо дагы адам алсырайт. Андыктан ушул витаминдерди, нутриенттерди жана аминокислоталарды организмге керектүү учурда керегинче беришибиз керек. Жанагындай тамактануу аркылуу албетте биз булардан бир аз куржалак кылабыз. Ошонун эсебинен алсырайбыз. Андыктан эстеп көрүңүз, ойлоп көрүңүз, сизде ушул тамактанууда сизге керектүү нерселер, мисалы эт деп коелу, керегинче жеп жатасызбы? Жашылчалардан жеп жатасызбы, жаңгак жейсизби, ушундай пайдалуу нерселерди жейсизби, жебейсизби, ошолорду эстеп көрүңүз. Эгер алар жок болсо, анда сизде ушул витаминдер дагы жетишсиз. Ошонун эсебинен алсыз жүрөсүз. Бул дагы албетте ооругандын айынан болбоду, бул кандайдыр бир жетишсиздиктерден болду. Аларды толуктасак болот. Бирок адам алсыраганы оорулардан дагы болот. Мисалы, гормоналдык оорулардан гипотиреоз деген дарт бар. Гипотиреоз калкан безинин ошол организмге керегинче ушул мындайча айтканда тироксин гормонду бере албаганы да. Т3, Т4 деген бар, ошонун Т3, триодтиронин деген бар. Ал суткасы боюнча ошол организмде толукталып турушу керек. Ошол гормон жетишсиз боло турган болсо дагы биз алсыз болобуз. Муну кантип билебиз? Муну лабораторияга барып, ТТГ, Т4, Т3 свободный деген 3 анализди тапшырып көрүш керек болот да. Эгер алар жетиштүү боло турган болсо, демек сизде бул маселе жок. Бирок жетишсиздик бар болсо, анда
бул гормонду толуктош аркылуу алсыздыкты жая алабыз. Анан гепатироз болгондо эми көбүн эсе байкай алабыз. Кандай белгилери бар? Тери кургак болот, адам бир аз чишип турат, семиздик эмес, чишик болот, чачы көп түшөт, андан сырткары бүтүндөй организм мындайча айтканда бошоңку, алсыз болуп иштейт да, ич катуудан жабыркат. Аял киши болсоңуз, ошол этек кирүүңүздүн келиши кыйын болот. Мындан башка деле белгилери бар, эң маанилүүлөрүн айтып өттүм. Ушулар сизде бар болсо, алсыз дагы болсоңуз, анда сизде гепатироз бар жана муну дарылоо керек. Эндокринолог врачтын жардамы менен өдөдө саналган анализдерди тапшырып, жыйынтыгын көрүү аркылуу дарылаш керек болот. Жана мындан сырткары дагы ошол бөйрөк үстүндөгү бездер бар. Ошонун гормондорунда дагы бузулуулар болсо, ашыкча жетишсиз чыгып тура турган болсо, бул дагы алсыздыкка себеп болот. Кант диабети дагы адамды алсыратат. Анан дагы бир маанилүү себеп бул анемия. Аз кандуулуктан дагы ошол бардык клеткалар керегинче кислород менен камсыз боло албай, питательный веществолор менен камсыз боло албай, дагы алсырайт. Ошону дагы байкаш керек. Эгерде сизде аз кандуулук жок болсо жакшы, бирок бар боло турган болсо, муну сөзсүз түрдө дарылашыңыз керек. Анткени сиздин алсыздыгыңыздын себеби ушул болушу мүмкүн. Негизи мындан сырткары деле көп себептери бар. Мен эң башкы элементарный, мындайча айтканда бытовой дароо эле кез келе турган себептерди айтып өттүм да. Ошол себептерди жоюңуз, ошондо да алсыздыгыңыз кетпесе, анда тереңирээк изилдеш керек болот организмде. Эми ошол чекап деп коелу, ошол өдөдө айтылган жетишсиздиктерден улам алсыздык болсо билине турган кайсы анализдер бар? Щитовидканын анализдери ТТГ, Т4, Т3 свободный. Бул кетти. Сахар крови бул кетти. Мындан сырткары дагы кайсы анализди тапшырыш керек? Мындан сырткары демек железа, общий анализ кровь деп кое берели. Общий анализ кровьтон гемоглобин, эритроциттерди карап туруп эле анемия бар жок экендигин аныктай алабыз. Витамин Д'га анализ тапшырып көрсөк болот. Бирок менимче витамин Д'га тапшырыштын кереги жок, анткени көпчүлүк эле адамдарда витамин Д дефицит чыгат. Андан көрө витамин Д'ны профилактический дозада, балким терапевтический дозада ичип баштай берген жакшы. Ушулар. Анан эми эң негизгилерин айттым, мындан сырткары деле тапшырыш керек болгон анализдер бар. Аларды байкап көрөсүз. Эң башында ушул айтылгандарды тапшырып көрүңүз. Анан өз алдыңызча дарыланууну баштаңыз. Кантип, эмне кылыш керек? Демек, башында айткандай, биринчи кыла турган нерсеңиз уйкуну толукташ керек. Уйкуну кантип толуктайбыз? Эгер сиз уктай албай жаткан болсоңуз, начар уктап жаткан болсоңуз, анда уктаганга чейин ошол шам деп коелу, кечке маалда кыскасы таза абада сейилдеп туруңуз. Күн сайын, жок дегенде 15 мүнөт, балким андан да көбүрөөк убакыт сейилдеп келиш керек. Күн сайын телефонду өчүрүп коюп, жакшылап сейилдеп келсеңиз жакшы болот. Уйкуну толукташ үчүн. Анан уктагандан эртерээк жатыш керек. Телефонду сөзсүз түрдө өчүрүш керек, жарыктарды өчүрүш керек, салкыныраак болуш керек жаткан жерибиз. Ошондо уктай алабыз. Уктаарга жакын курсакты толтуруп албаңыз. Анда дагы уйку начар болот же уйку болбойт. Бир күндө 3 жолу тамактануу жетиштүү. Андан ашык жебеңиз. Кечки тамакты бир аз эртеретиңиз. 7де жесеңиз жакшы болот. Эки нерсени айттыкпы, булар кетти. Эми витаминдерден Д'нын өзүн эле ичип көрүңүз. Витамин Д плюс К2 деген бар. Ошону ичиңиз витаминдерден. Анан анемия бар жок экенин аныктап туруп, анемия бар боло турган болсо, мисалы, мальтофер деген таблетка бар. 100 мг бирден 3 маал. Фолиевый кислота эртең менен жана витамин B12 уколун 5 күн, 1 айда 1 жолу, кийинки айда дагы алсаңыз, ушул витаминди жакшы толуктаган болосуз. Жана анемия дагы жакшыраак дарыланат. Анан эски сөз ошончо деле баары бир эскертип айтып кое берейин. Анемия бар болсо, кара чай ичпей туруш керек. Эгер гепатирозуңуз бар болсо, ушуну дарылаңыз биринчи кезекте. Анткени гепатироздо адам алсыз болот. Дарылоо аркылуу алсыздыкты жоебуз, шишиктерди кетиребиз. Анан гепатирозуңуз болсо, негизги дарылануудан сырткары селен деген бат бар. Ошону кошо ичип турсаңыз жакшы болот. Жакшыраак ошо калкан безин дарылаган болосуз. Албетте эндокринолог врач сизге жакшы жардам берет.
Менимче ушул айтылгандарды эле аткарып көрүңүз, ушулар деле жакшы жардам берет. Анан дагы бир сунуш мүмкүн болушунча рационду байытыш керек да, көбүрөөк түрдүү нерселерди, азыктарды жегенге аракет кылыңыз. Ошондо албетте ден соолук жакшы болот. Анан буга чейинки видео тууралуу бир аз комментарий берип коеюн. Нан тууралуу акырында ошол мурунку видео нан тууралуу болчу. Нанды жегенди токтотуңуздар, кээ бир адамдар азайтыңыздар деп айттым. Жана албетте көпчүлүккө макул келди. Акыйкат сөздү туура түшүнгөндөр көп. Бирок кээ бир адамдарга жаккан жок. Жада калса мага телефон чалып, ушул жек көргөн билдиргендер дагы болот да. Мен эч качан настаивать этпейм. Сунуштап коем болгону. Ошон үчүн тыянак өзүңүздөн, азырайткандарды дагы аткарыш өзүңүздөн, ден соолукка пайдасы тийиши мүмкүн болгон нерселерди айтып өттүм. Нан деле ошондой. Албетте эми бул ар бир үйдүн негизги азыгы. Тыйып салганга менин акым жок. Бирок эгер сизде ушундай бир жировой гепатоз деген дарт болсо, салмагыңыз көп болсо, жүрөк кан тамыр оорулары бар болсо, мисалы ушундай маселелер болсо, биринчи кезекте, анан дагы кошумча ден соолукка байланыштуу маселелер болсо, нанды азайтканыңыз жакшы экендиги тастыкталып болуп турат. Жебей коюңуздар деп айтпаймын. Мүмкүн болушунча аз жеңиздер. Ушунча нан жетиштүү бир күнгө. Мен өзүм дагы азайттым. Ошол видеону чыгаргандан кийин нан жегенди токтоткон жокмун, бирок азайттым. Ошондо ушул ашказан дагы жакшы эс алып калат да. Камыр тамактардан ашказан өтө кыйналат. Ошон үчүн ушул өзүңүзгө өзүңүз жардам бергиңиз келсе, жеңил болгуңуз келсе дагы камыр тамактарды мүмкүн болушунча чектеш керек да. Алсыздыктын дагы бир себеби ушул тамакты сиңире албай ашказандын кыйналып жүрө бериши. Эгерде ашказанга жеңил тамактарды бере турган болсок, ал кыйналбай иштейт дагы, анан алсыз дагы болбойсуздар. Баракчага катталып коюңуздар, каттала электер. Комментарийге суроолор болсо жазсаңыздар болот. Анан консультация алыш максатында, мага келип көрүнүш максатында, же телефон аркылуу консультация алам десеңиз, же келип жатып дарыланам десеңиз, мен аркылуу 0504 44 55 28 номерине. Китеп сатып алыш үчүн дагы 0504 44 55 28 номерине WhatsApp'тан жазыңыздар.